Тилекке каршы чындыкка коошпогон маалыматтарды таркатып, калпты чындай берип, чагымчыл аракеттерди кылуу фейк аттуулардын жумуш милдеттерине айланды. Бул эми эч ким тааныбайт, эч ким билбейт деген логика менен бет кап кийип алып, жаман жорук жасагандай эле нерсе. Акыркы убактарда Камчыбек Ташиевке каршы фейктердин армиясы катуу иштеп баштаганы байкалууда. Кара сууга барып, эл менен жолугушканы боюнча да чындыкка таптакыр коошпогон маалыматтарды тарата башташты. УКМКнын кызматкерлери Кара суу районунун жашоочуларынын үйлөрүнө барып, коркутуп, үркүтүп, опузалады. Ал Ташиевдин көрсөтмөсү менен болуптур деп жазышууда. Жазгандар кимдер экендиктери белгисиз, себеби кечээ жакында түзүлө калган фейк аккаунттар. Бирок мындай маалыматтарга ким ишенет? Ушинтип ойдон чыгара жаза берсек эл ишенет. Ташиевди эл көзүнө мокочо көрсөтөбүз деп ойлошобу? Азыр башка мезгил, НКВДдан калган методдор өтпөй турган заман. Эгерде чындап эле андай болсо, эл фейктерсиз эле өздөрү айтып чыгат. Азыр эл эч нерседен коркпойт, үркпөйт. Эмнеге фейкке жашынбай эле ачык жүздөрү менен жазышпайт, анте алышпайт, себеби жалган маалыматтар. Ташиевке карата каралоолордун мындан арыда боло берерин, артүгүл күч алаарын көркүбүздөй көрөлү. Анткени азыр Кыргызстанда Ташиевдин душманы көп адам жок. УКМК тарабынан кармалып, камалып, жеген ичкендерин кускандар менен кусчулардын Ташиевди көрөөргө көзү жок. Колдорунан келсе, эки чайнап бир жутушуп, УКМКнын төрагалыгынан кетирсек дегенде эки көздөрү төрт. Азыр Камчыбек Ташиев мыйзамсыз байыгандар менен коррупцияга малынгандардын, элдин рызыкларын уурдагандардын түштөрүнө кирип, алар үчүн эң коркунучтуу фигурага айланды. Анан алар жөн жатып алышмак беле. Фейк аккаунттарды агытышып, болушунча каралап, жаманатты кылууга өтүштү. Андыктан кустуризация уланган сайын дискредитациялоо дагы улана берет. Мирлан Дүйшенбаев. Каптагаев. Президент Садыр Жапаровду элдин 80% колдоп жатат деген ой өтө калпыз. Мындай пикирин саясатчы, коомдук ишмер Эмирбек Каптагаев билдирди. Ал президент Садыр Жапаровдун колдоочулары жалпы шайлоочулардын 31%-ын эле түзөт. Көпчүлүк эмес, колдоо азчылык. Президент Садыр Жапаровду элдин 80% колдоп жатат деген ой өтө калпыз. Коомдо мынчалык деңгээлде колдоо жок экендигин атайын изилдөөсү жок эле баамдаса болот. Көчөдөгү, базардагы, ушул эле социалдык түйүндөрдөгү сөздөргө кулак төшөп, көз жүгүртүп коюу эле жетиштүү. Ошондой эле жыл башында өткөн шайлоодо жалпы шайлоочулардын саны 3,563,574 болсо, анын 69% шайлоого катышкан жок, катышса колдоп добуш берген жок. Колдогондор жалпы шайлоочулардын 31%-ын эле түзөт, көпчүлүк эмес, колдоо азчылык. Анын айтымында акыркы айда анын рейтингиндеги өзгөрүүнү жана бул илимде туруксуз тең салмактуулук деп айтылаарын кошумчалады. Булак уа чекиткейжи. Алтынбек Сулайманов. Өмүрбек Бабанов катуу күрөштөн качып, жеңил жеңишти жакшы көрөт. Мындай пикирин Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Жандан каналына берген маегинде билдирген. Депутаттын айтымында Бабанов оңой жеңиш үчүн чуркайт. Өмүрбек Бабанов оңой эле жеңиштерге жеткиси келет. Ал катуу күрөшүүдөн качат. Октябрь окуяларында да көрдүк жана буга дагы бир жолу ишендим. Мен баарын колго алдым, өзүм жооп берем деп абал башка жака бурулуп кеткенде көрдүңүздөр кимге кошулуп кеткенин. Ошондон кийин мен Бабанов жакындарынын же элинин башына бир оор абал келгенде качып кетет экен деп ойлоп калдым, деди Сулайманов. Улак медиа центр чекиткейжи. Алымкадыр Бейшеналиев. Абак деле жакшы, бир аз олтуруп эс алып алам, мемуар жазам. У коргошун менен даарылагандыгы үчүн ага карата кылмыш иши козголсо кандай кабыл аласыз деген суроо менен Кактус медиа порталынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевке кайрылды. Анын айтымында кыргыздар байыркы замандан бери у коргошун менен колдонуп келишкен жана колдоно беришет. Бирок министр болбой калсам да, баары бир у коргошундун тундурмасы менен дарылоону уланта берем. Мен хирургмун да, деп Бейшеналиев жооп берди. Ага карата кылмыш иши козголо турган болсо эмне кыласыз деген суроого министр мындай жооп кайтарды. Олтурам. Ал жерде деле жаман эмес. Мен президентке барганымда шарттарын көргөм. Отурам, эс алам, мемуар жазам, деди министр. Саламаттыкты сактоонун жетекчиси 22 апрелде Жогорку кеңештин депутаттары социалдык маселелер,
саламаттыкты сактоо, билим берүү жана илим боюнча комитеттин ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча чечими үчүн добуш бериши керек болчу деп кошумчалады. Жыйын өтпөй калыптыр, ошондуктан уу коргошун эффективдүү экенин далилдөө үчүн дагы бир нече күнүм бар экен дейт Бейшен Алиев, Булак УА чекиткейчи. Бек Борбиев иликтөөчү журналисттерге эмнени иликтеш керек экенин айтты. Менин жеке пикирим уу коргошун боюнча. Мен 2 жумада ичкем ал дарыны билем. Врачтын өтө дыкат көзөмөлү жок соо кишиде аркы дүйнөгө узап кете бериши турган иш. Абдан кооптуу. Макул, өзү айткандай коопсуз болсо дагы тиешелүү мед уюмдардын тастыкталбаган дарыны элине сунуштоосу. Бул кечирилгис кылмыш. Андан белгиси уят болдук дүйнөлүк аренада. Өзгөчө жаңы келген бийликти жер каратты. Кайдагы көчөдө жүргөн чала табыктуу өкмөт мүчөсү кылып алышыптыр деп. Министр отставкага элден кечирим сурап кетүүсү керек. Эгерде баягы күнкү эл алдында сүйлөгөн сөзү пресса айтып жаткандай адамдардын өлүмүнө алып келсе, сот алдында жооп берүүсүн өтүнөбүз. Ал эми казино боюнча биздин жарандар ал жерге кирип ойной албаган соң бизге эч кандай зыяны жок деп эсептейм. Ал эми мамлекетибизге пайдасы зор экени талашсыз. Чынын айтсак, казино оюнуна кызыккан биздин акчасы аз жарандар. Бизден барайынбы, барбай эле койсомбу деп сурабай эле Алматынын жанындагы капчыгайга барып, кумарын кандырып келип жүрүшөт. Ал эми акчасы алардан көптөр Макао, Америкага чейин учуп жүрүшөт. Аны деле билебиз. Жана дагы деле бара беришери айдан ачык. Бийликтин бул чечиминен мен зыяндуу эч нерсе көргөн жокмун. Ал эми бул жоругуңар арам деп кыйкырып аткандарга сойкулукту жоюп албайлыбы өлкөбүздө? Ушул жөнүндө да бир кыйкырып койбойсуздарбы? Сойкулардын көптүгүнөн алар сыртка чыгып Турция, Россия, өзгөчө Москванын сойку базарларын басып алган деген маалыматтар жүрөт. Изделгич журналисттер ушул көйгөйдү изилдеп элге ачыктаса болот эле. Баса, өзгөндү кайсыл облус экенин билбеген өкмөт мүчөсүн эмне кармап олтурасыңар? Демек, кадр саясатыңар чын эле мышык ыйлай турган абалда экен. Өтө уят. Бек Борбиев, Булак медиа центр чекиткейчи. Тамашоочу Кадыр Жарматовдун келинчеги Каныкей Саматова көз жумду. Бул тууралуу Өздүк Булактар билдиришти. Тамашоочулардын бири менен байланыштым. Ооба көз жумуптур. 23 апрелде саат 14:00 жерге берилет экен дейт сахналаш достору. Бирок анын эмне болуп көз жумгандыгы тууралуу так маалымат жок. Белгилей кетсек, Кадыр Жарматов менен Каныкей Саматованын ортосунда 2 уул, 2 кызы бар. Булак 7 ТВ чекиткейчи. Ванга 3-чү дүйнөлүк согуш башталганы турат. Белгилүү болгариялык көзү ачык буга чейин 2021-жылы Орусия менен чыгыш өлкөлөрүнүн арасында согуш болоорун эскерткен. Бүгүнкү күндө Украинанын чыгышында жайгашкан Донбасста согуш болуп жатат. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский ал жерге бир нече жолу барып абалды өз көзөмөлүнө алган. Ошондой эле ал Орусиянын президенти Владимир Путинди ошол согуш жүрүп жаткан Донбасста жолугууга да чакырып жетишти. Ал эми азыркы учурда согуш жүрүп жаткан жерден тартылган видео интернет айдыгында тарап элдин үрөйүн учурду. Кадрда аскер техникалары жана жаракат алган жоокерлерди көрүүгө болот. Ванганын айтканындай 3-чү дүйнөлүк согуш башталганы турат. Адамдар өзгөрөт, бүт дүйнө өзгөрөт. Жазында чыгышта 3-чү дүйнөлүк согуш башталат деп айткан Ванга. Булак Назар Ньюс чекиткейчи.